Церебралдык шал оорусу менен төрөлгөн кызын көтөрүп алып, ийгилик жараткан Канзада Абдирасулова көпчүлүк энелерге үлгү. Ал 6 жылдан бери өзгөчө баланы тарбиялап келет. Менин кызымдын аты Марал, 6 жашта. ДЦП төрөлгөндө эле ошондой диагноз менен төрөлдү. Баспайт, отурбайт, такой жатат, сүйлөй элек азырынча, башында кармай элек. Башында өзгөчө баланын төрөлүшүн билбегендиктен аны кабыл алуу өтө оор болгон. Бардык энелер сыяктуу эле депрессияга да кабылган. Бирок убакыттын өтүшү менен камкордукка муктаж болгон кызына бактылуу эне болууну тандап алган. Анын айтымында аталган дарт менен жабыркаган балдардын тагдыры ата энесинин активдүү колдоосуна жана ишенимине көз каранды. Башында өзгөчө бала төрөлгөндө ар бир ата эне эле өзү кабыл албайт. Коомго чыгаргандан уялат, себеби өзүнүн кандайдыр бир күнөөлүү сезимдер болот, ошол себептен коомго алып чыкпайт. Бирок мен айтат элем, балдарды көбүрөөк коомго кошуш керек. Биз канчалык балдарды коомго алып чыккан сайын бул балдар башка балдар менен кошулганда өнүгүү болот. Төрөлгөндөн баштап эле көтөрүп жүрөм, себеби өзгөчө балдар аябай сезимтал болушат. Булар апасына жакын болушат, апасын көрүп туруш керек. Апасын көрбөй калганда өздөрүн аябай мындай коркунучта сезишет. Ошол себептен кызымды көтөрүп алып, кайсыл жерге барбайын, кайсыл жерге барып жумуш жасабайын, мен менен дайыма бирге жүрөт. 24 саат 7 күн бою мен менен чогуу жүрөт. Ушинтип телефондон эле биз заказдарды алып барып, ушундай сонун видеолорду тартып, бекер эле приложениялардын жардамында ушундай видеолорду тартабыз. Бүгүнкү күнү каарманыбыз социалдык медиа маркетингин өздөштүргөн тажрыйбалуу насаатчы. Бул кесип аркылуу жетиштүү каражат табат жана блогерлик менен да алектенет. Ал үчүн онлайн иш алып баруу кызына көбүрөөк көңүл буруусуна жардам берет. Мен өзү кесибим боюнча юристмин. Бирок тилекке каршы мен өзүм кесибим боюнча иштеп кете алган жокмун, себеби өзгөчө бала менен андай жумуштарда иштөө бир аз кыйын болот. Бирок 2,5 жылдан бери уже мен өзүм чындап сүйүп, ушунчалык берилип жасаган жумушумду өзүм мындайча айтканда хоббимди таап алдым. Азыркы күндө мен насаатчымын, онлайн иштеймин, SMM адиси болуп, көптөгөн бизнес аккаунттарды онлайн жаатында өнүктүргөнгө жардам беремин. Сүрөттөрдү тартып, видеолорду тартып, ошондой өзүм сүйгөн жумуш менен алектенип жүрөм. Мынакей кызымга. Канзада жана кичинекей кызы үчүн өткөн жыл жемиштүү болгонун айтат. Ал эми быйыл кызынын ден соолугун чыңдап, көп саякатка чыгууну пландап жаткан кези. Элнура Канарбек кызы, Данияр Амантур уулу, Замана студиясы. Эми мамасынын жумушуна барабыз азыр студияга барып. Сонун сүрөттөрдү тартабыз, жүргеттик.